Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга, кутмандуу күнүңүздөр менен. Дубайдан ыстык салам сиздерге. Мен сиздерге бир нерсе айткым келген мына ушул видеодо. Дайыма акчаңыздарды кандай гана акча таппаңыздар, 10%-ин садакага бериңиздер. Бул аябай жакшы сонун адат болуп саналат. Себеби дегенде кээ бир адамдар мисалга көчкө тепсең дагы 10 тыйын араңы чыгат, болбосо 100 миң сом дордойдон таап аткан болушу мүмкүн, мисалы үчүнчү. А бирок мечке келет дагы жарды адамдарга акчага муктаж болуп жаткан учурда ал чөнтөгүнөн караса бир көп тыйын чыкты, анан арасынан чукуп отуруп 1 сомдуктардан терип туруп 5 сом берип коет да. Элестетиңиздер, ошончолук зыкым болот да. Болбосо 100 миң сом Кудай таалам жараткан таалам бизге 100 миң сом берип атыптыр мисалга. А ошол адам кантип 100 миң сом алып аткан адам бул меники деп атайт ошонун бардыгын. Анын бардыгы анык эмес. Ал какой-то бир процентине аракет кылды. Болбосо калган бардыгын жараткан таалам берип атпайбы бизге. Мисалга айталык да. Жөнөкөй эле бир мисал. Эгерде биз алма теге турган болсок, алманын көчөтүн. Анан ошо алманы биз сугарабыз, турабы, жерин жумшартабыз, бутайбыз, жана башка кылабыз. Айтор бардык аракеттерибизди жасайбыз, бирок анын бардыгы бул 1%ке дагы тете эмес. Себеби дегенде суугаруу башка кылуу, албетте ансыз солуп калат, курап калат. Бирок жерди айландырып аткан, ошол мөмөгө даам берип аткан, ошол мөмөнү өстүрүп чоңойтуп аткан бул Кудай таалам эмеспи? Демек сиз кандайдыр бир процентин гана кылыпсыз да. Ошондой эле сиз кандайдыр бир иш кылбаңыз, ошол нерсенин 1%-ине да жетпеген ишин гана сиз кыласыз да. Калганын бардыгын жараткан таалам сизге мээдеп мындай эле берүүдө. Болбосо ошондой мүмкүнчүлүктү, ошондой орунду сизге тартуулап атпайбы, туурабы? Ал нерсеге сиз балким татыктуу болбошуңуз мүмкүн эле, ага ээ болбошуңуз мүмкүн эле, ошондой ишти кылууга ой бербеш мүмкүн эле жараткан таала, туурабы? Бирок сизге ошондой ой бериптир, сиз ошондой киреше таап атыпсыз. Анан ошондой эле жакшы адат болуп саналат, эгерде 10%-ин кылам десеңиздер. Мисалга, кээ бир адамдар 20 сом, 30 сом берет го, бирок андай эмес. Андан көрө 10% десеңиздер, мейли 10 миң сом тапсаңыздар, 1000 сом бересиздер, туурабы? 1000 сом деле чоң акча. 1000 сомду 100 миң сом тапкан адамдар дагы садака бере албайт. Бирок сиз 10 миң сом таап атасыз, садакаңыз 1000 сом болуп атат. 1000 сом карасак көп көрүнөт, туурабы? Бирок жараткан таалам сизге бул жакта 10 миң сом берип атпайбы? Ошондой эле эгерде сиз 100 миң сом таап калсаңыз, ошол эле принцип менен иштеп аткан болсоңуз, башкача айтканда 10% садака берип атсаңыз, сиз уже көнүп баштайсыз дагы, башында 10 миң сом таап аткансыз. Кийин жараткан таалам сизге ыраазы болуп берип аткан садакаңызды көбөйтүп, сиздин кирешеңизди дагы өстүрдү, дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты, дагы бир жаңы эчиктерди ачты. Ошол жактан ырыскыңыз дагы көбөйүүдө, жаңы адамдар келүүдө, жаңы адамдар тартылууда, клиенттериңиз көбөйүүдө, ошонун бардыгы жараткан таалам сизге жиберип жатат. Эми сиз 10 миң сом эмес, уже айына 100 миң сом таап баштадыңыз. Эми элестетиңиз, 100 миң сом таап атасыз да. Анан ошол 100 миң сомдун 10 миң сомун бере албайсызбы? Бере аласыз, эгерде башында ошол 10 миң сом таап аткан мезгилден баштап 10%-ин чыгара турган болсоңуз. Эми насип этип сиз миллион сом таап баштадыңыз ай сайын. Миллион сом таап баштасаңыз, бул жакта 100 миң сомду жөн эле жүрөгүңүздөн чыгарып бере турган болосуз. Себеби дегенде 100 миң сомдон сизде бул жакта дагы 9 штук бар.